Şu birinciden şu жүндөр талада жаткан мусорда өзүбүздө эле койлор бар жүнү кырып алып кайкырып ичишибиз проблема болот. Биринчи ошо мусорго алып барып мусорго ичиш алда ушундай проблема ошодон ойлонуп үйдө да кичине кийиз жасайт элеп анда ошодон кийиз жасасак болбойбу деп ошодон кичине замандын талабына жараша станокторду алдык, ушу шаймандарды алдык, тиккендерди, тырткандарды, жуугандарды алып өзү баштаганыбызга ушу былтыр сентябрда эле баштагам, сентябрь-октябрда. Азим мырза жылдап миграцияда жүрүп келди. Кече мекенине кайткан соң таштандыга ыргытылып, койгонго жер таппай калган койдун жүнүн кайрадан иштетүүнү колго алды. Учурда Каракулчада алгачкы жолу фабрика иштеп жатат. Биз башта жүн деп эле мындай общий эле көрчү элек да. Бир эле жүн деген, койдун жүнү деген түшүнүк болчу эле да. Азыр көрсө эмелер көп экен да бул жердечи, тонкостер деп коелу. Анан жаздык, күздүк болуп, меринос кою болуп, анан азыр биз мына күздүк жүндөрдү сатып эле алдык элдерден ушу. Элдер баштары биз көнүп калганбыз да баягы жаман жуман кылып эле алып барып өрүктөрүп көнүп калганбыз да. Ошол боюнча алып келсек бул аябай көп түш болот экен да. Анан ушу өзүбүздүн Каракулчадан эле ушу бир адамдар жакнакай кыркып, таза кылып, мешокко салып койгон экен. Ошолордон сатып эле алып келдик да, акчасыначы. Канча килограмм канча? Килограмм 10 сомдон сатып алып келдик да. Фабрикада жүндү иштетүү толугу менен автоматташтырылган. Алгачкы тазалоодон тарта пахтанын ордуна салынуучу кебезге чейин атайын жабдыктар да жасалат. Ал үчүн жеке ишкер миллион сомдон ашуун насыя алып, чет өлкөдөн алып келинген аппараттарды өздөштүрдү. Меринос койдун жүнүн төшөккө чыгарып берет. Бул аябай пахтадагы атып берет. Берки жүндү кийизге даярдап берет да. Уже акыркы процессте бул аткандардынча уже чыгып уже жасалып баштайт. Бурдан кийин жасалып баштайт. Кол менен, бут менен ар түрлүү кылып, анан сууда, ысыкта, айла жокто чыдап ушундай эле да. Ишти азайткан азыр ушул болот да. Замандын эмесине жакшы Кудай ашып ушул мүмкүнчүлүк келди эле, ушуну алдык. Азыр ушу менен кийиз чыгартабыз. Мындан тышкары атайын цех так ачып, экологиялык таза жоорукандарды да чыгарат. Кыргыз жооруканынын кебезин фабрикасынан чыгарган меринос койдун жүнүнөн гана даярдайт. Азыр мына төшөктөрдү Кудай ашып чыгарып баштадык. Баардыгын ушу анча-мынча биздин ушу тааныштар ушу айылдактар да билбеген жерлери бар экен да. Силер чыгарып атасыңар деп таң калышат. Эми азыр Кудай ашып баягы элдер биле башташты акырынданча. Бирөөнү алып кеткендер эртеси күнү келип атат да. Бирөөбүз кече эле бир досубуз ушу апасын алып кеттилер да. Төшөгүң сонун экен деп кайра келип ушу койдун жүнүн, меринос койдун жүнүнөн төшөгүн алып кетип атат да. Жүн алай конокко. Жүн алай конокко, өзүбүздүн эле Каракулчанын алай кысымынан алып келгенбиз. Ишкер фабриканы азырынча үй бүлөсү менен иштетип жатат. Өзгөчө кыргыз шырдагын чыгарууда апасынын дагы эмгеги чоң. Буга чейин Япония, Европага сатып, азыр дагы орточо баасы 500 АКШ доллардан түшүрбөй буйрутма алат. Азыр бизге көбү жүндү өрттөп атышпайбы, талаада таштандыга таштап өрттөп атышат. Мындай мен жаштарга, кийинки муундарга ушул иштек акчам жок, жумуш баштаганга дегенде айтам, мына жүндү өрттөп атышат. Ошонун жүнү бекер эле калат. Ошону ал дагы кийиз жаса. Аны оюп чыгарсаң, мынча сом болот. Мынча бир шырдактан 500 сом расход кетирсең, 1000 сом пайда табасың. Эң кымбат шырдагыбыз мисалы үчүн азыр мына нукура боелбогон шырдак, мына жаңы бүткөн шырдак ушул 45 миң деп турат. Ушуну баягындай көчмөндөр оюнунда 50 миңге саттык ушуну. Жеке ишкер келечекте жүздөгөн жумуш ордун түзүп, ири фабрика курууну көздөп жатат. Анын негизги максаты миграцияга кеткен мекендештерин кайтаруу жана иштетилбей бааланбай жаткан койдун жүнүн кайрадан пайдалануу. Ошондой эле кыргыз шырдагына патент алып, туруктуу өндүрүүнү колго алгысы келет. Абдумалик Базарбаев, Тейит Тилебалдиев, Ош ТВ. Өзгөчө ушул Каракулчада буга чейин ошол союз тарагандан бери жүн дагы, тери деле, жүн деле иштетилбей, мусордан мусорго, андан ашса ушул дарыяларда агызган учурлар азыр деле бар да. Жүндү кайра иштетүү цехин ачышканыңызга канча болуп калды? Бул ошол райондогу же ошол өзүңүздүн территориядагы айылдагы канчалык ошол баягы муктаждыкты жаап бере алып атат? Анан ошо сиз чыгарган продукция сатыкка чыктыбы баштай бересиз? Биз Жумабек уулу Азимбиз, Каракулчадан болобуз, ушул жерде төрөлүп өскөнбүз. Анан кийин биз ушу биринчиден ушу жүндөр талада жаткан мусорда өзүбүздө эле койлор бар, жүнү кырып алып кайкырып ичишибиз проблема болот. Биринчи ошо мусорго алып барып мусорго ичиш алда ушундай проблема ошодон ойлонуп үйдө да кичине кийиз жасайт элеп анда ошодон кийиз жасасак болбойбу деп ошодон кичине замандын талабына жараша станокторду алдык. Биринчи ушу шаймандарды алдык, тиккендерди, тырткандарды, жуугандарды алып
өзү баштаганыбызга ушу былтыр сентябрда эле баштаганбыз, сентябрь октябрда. Бирок ишке түшүш кыйын болду да. Ама эми азыр мына эми кичине Кудайга шүгүр баштадык да. Эми иштеп баштап атабыз. Азыр өзүбүз эле иштеп атабыз. Темени бала чака менен үйдөлөрүм чогуу иштеп атабыз. Анан чыгарып баштаганыбызга Кудай кааласа мына эми башталышы болуп атат да. Эми базарга чыгабыз Кудай кааласачы. Аракет кылып атабыз. Анан Бул күнүгө канча килограмм жүндү иштеткенге азыр мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар? Эми азыр бул жүн боюнча жүндүн да бар сорттору көп экен да. Биз башта жүн деп эле мына общий эле көрчү элек да. Бир эле жүн деген койдун жүнү деген түшүнүп болчу эле да. Азыр көрсө эмелер көп экен да бул жердечи, тонкостер деп коелу. Анан жаздык, күздүк болуп, мериноской болуп, анан азыр биз мына күздүк жүндөрдү муну сатып эле алдык элдерден ушу. Элдер баштагы биз көнүп калганбыз да баягы жаман жуман кылып эле алып барып урутуп берип көнүп калганбыз да. Ошол боюнча алып келсек бул аябай көп түш болот экен да. Анан ушу өзүбүздүн Каракулчадан эле ушу бир адамдар жакнакай кыркып, таза кылып, мешокко салып койгон экен, ошолордон сатып эле алып келдик да акчасыначы. Канча килограмм канча? Килограмм 10 сомдон сатып алып келдик да. Азыр 300 канча килограмм алып келдик. Анан ошону иштет да. Бирок ошо таза кылып, жакнакай кыркып алып, жакнакай мешокко салып коюп койсо, чыптазы. Ошол иштеткенге абдан жакшы экен да. Ошентип иштет да азыр Кудайга шүгүр. Азыр бул жайып койгонсуздар эми? Буну жайып койгонбуз. Кичине күн жеп, баягы чаңдары жаман жумандар чыгып, анан кийин азыр жамгыр жумгар болгондон кийин будан кийин элейбиз да. Азыр мына эми баягы мал болгондон кийин баягы жаман нерселер болот экен да. Жит болот, наркотик болот. Анан мынантип койсо кичине жити кетет. Баягы экологический эле өзү кыйла баягы эми 100% болуп калбаса да кичине тазаланат экен да. Анан кийинкиси уже ручной чыгарып баштайбыз да. Биринчи эле мына эшиктен эле элеп баштайбыз, элеп. Бул биринчи эң баштапкы эле процесс ушул жерден башталат экен Ооба, азыр. биринчи эле ушул процесс бул электен баштайбыз да. Мына жерде азыр мына жүндөрдү бул элекке салабыз. Элекке салганда баягы жаман чөп сары, кырпыгы ошол жерде түшүп, эмеде сразу мусор кетет да. Таза жүнүн таза алып кетебиз. Анан жаманы ушул жерден эле жаман алып кетебиз. Бул автомат өзү эле иштейт. Бул ооба, ручной койбой, бул самоделочный, бул өзүбүз жасаганбыз мунучу. Баягы эмеден көрүп, фирмалардан көрүп, нарактан көрүп келип, анан кийин атам болуп, өзүбүз ушу бизге атам жасап берди. Бияктан алып келип, чогуу onu электрический кылып, автомат менен салып, onu жаап, анан кийин иштетебиз. Бул жарым саатта бир алмаштырабыз, жарым саатта бир эмени элеп бүтөт. Биз эми бар, бизде бардык эле бар, эл көнүп калганда ойго жеткенде Россияга кетмейчи. Биз деле ошо Россияга бардык, эл катары Москвага бардык, Иркутскке бардык, ал жерде иштедик. Анан кийин келип Бишкекте иштедик. Эми ар жерде ар кимдин колунан иштеп көрдүк, фирмаларда иштеп көрдүк. Анан чет мамлекеттерге барып иштеп көрдүк. Анан кийин келип өзүбүздүн өндүрүшкө өттүк, Кудай кааласа. Ниетибиз жакшы келечекке. Эми процессти жыла берели. Бул аппараттарды да бул жактан киребиз да. Бул азыркы станокторду бул колдо жасапсыз. Бул аппараттарды кайсынан Буларды Россиядан алдык. Картмаш деген фирма бар. Россиядан алдык. Биринчи түк кандарын жуугандан картмашты алдык. Анан кийин баягы эмесине жараша бирөөнү Кытайдан алып келдик. Тиккенин. Биринчи баягы сиздерге көрсөттүм ошо. Ошол жерден баштайлы. Тытканы мына биринчи станок да бул. Бул могу жуугандан кийин эле бул жакка кирет. Жуугандан кийин эле бул жакка кирет да. Бул станок ушу биринчи тытып берет да. Тытып, анан кийин экинчи станокко өткөзүп берет. Бул деген жүндө. Уже чыкканы бар. Чыккандар бар ооба. Бул баягы пактадан же бир айырмачылыгы эмнеде бар мында баягы натуралдыгы эмнеде айырмачылык болот? Бул эми баягы иштекке кошулбаган таза койдун жүнү да. Мына баягы азыр биз эшикте шылдакта салып атабыз, ошондо шылдакка салган жүндөр мына. Өзүбүздүн баягы кыргызча, кыргыз үйүнүн, боз үйүнүн эмелерине тийиздеп жасалган ушу жүндөр ушундан жасалат. Ооба, азыр бизде өтө ишти азайткан ушул болуп атат. Аябай эле башта кол менен, бут менен ар түрлүү кылып, анан сууда, ысыкта, айла жокто чыдап ушундай эле да. Ишти азайткан азыр ушул болуп атат. Замандын эмесине жакшы Кудайга шүгүр. Ушул мүмкүнчүлүк келди эле, ушуну алдык. Азыр ушу менен кийин чыгып атабыз. Убакыты дагы, жумуш күчү дагы, визин сапаты дагы ушул менен көз карап. Ооба, ушул менен жакшы. Бул дегенде эле баягы ушул менен эле баягы оңой болуп кетпейт. Кыйла жеңил кетти да бул ишкече. Визин бар,
качествосын, сапаттуулугун дагы, анан бышыктуулугун, анан убакытты дагы ушул ыйла жеңилдетет. Бул баягы кийизди бышырат да негизи процесси. Ооба. Бириктирет жүндү. Негизи жүн ушул жерге келип ушул жерден жүндү тизебиз да. Жүндү алып келип ушул жерден тизип, анан судан куюп, анан ушу орогоп, мындай кылыпчы. Анан ушу алып келип салып, ушул станок менен түшүрүп, баягы эмесинин өзүнүн эмелери бар да, эрежелери бар да. Биринчи салганда өзүн тегеп барып ушундай кылыпчы. Анан уже баягы пыша баштаганда 5 мүнөттөн кийин тегеретип беркинен салабыз, цветөсүн. Анан 5 мүнөттөн кийин дагы салабыз дагы алмаштырып туруп, уже салмак салып баштайбыз да. Ошо башта баягы кол менен катуу ургандай кылып, муну да ошо үстүнө салмагын салып, бышыгыраак кылып бышытабыз. Муну да Россиядан алып келинсе, Кытайдан. Жок, бул карпмаштык, бул Россиядан келген. Бул да алдында жүн эмеси, карпмаштыкта ошо Россияныкы жакшы экен да. Кытайдыкына Россияныкы жакшы болгону, бул азыр 2 слой жүн, койдун, меринос койдун жүнү да. Бул тигилип болгону. Мына эми базарга даярбыз, Кудай кааласа алып чыгып сатабыз эми. Азыр базарда орундуктарыңыздар бар. Ооба, өкмөт берген, место берген, ошол жерде чыгып атабыз Кудай кааласа. Өкмөт ошо сиздерге да жергиликтүү администрация болобу, айыл өкмөт болобу, же банктарданбы ушул ишкерликти баштаганыңыз үчүн бир арзан пайыз кредит алдыңызбы? Кантип баштадыңыз? Кантип көмөк көрсөттүңүз? Өзү негизи ошо мамлекеттин күчү менен болуп атат, негизи чындыгында. Себеп өнүктүрүү фонд деген бар, Садыр Жапаров эме кылган. Ошол менен өнүктүрүү фонддун жардамы менен болуп атат да бул. Анан мамлекеттен, азыркы бийликтен, өкмөттөн дегеле азыр эмне ишкана болсо, айыл өкмөттөн жада калсачы, алар да келип жардам берип атышат. Колунан келгенин, жадага жөн ошо арыктар болсо да, суу каптап кетип атса дагы, эми ушундай каптап кетип атат десе, келип экскаваторлор менен келип жардам берип атышат. Бардыгынан көмөк болуп атат. Базар кондор дагы место берди да, Кудай. Ошол жерге чыгып сатканга даяр болуп атабыз. Эл деле мындай жергиликтүү өндүрүш экенин билип атабы сиздерден чыгып атканын, Каракулжадан чыкканын, анан бир келечекте баягы бир этикетканы басып, Каракулжа төшөгү, Каракулжа оймосу дейсизби же Кыргыз оймосу дейсизби? Бир кандай план бар? Бир ошол бир Кыргызстандын бир мындай бир өндүрүшүнө айландырганга масштабный объем иштегенге пландар барбы? Ооба, бизде ошондой пландар жакшы, Кудай өтө эле чоң. Кудай кааласа, Кудай насип кылса жетебиз деп турабыз. Биринчи ошо логотип кылып, как обычно баягы эмедей кылып, ишкананы эме кылып чыгарып атабыз, баштап атабыз. Азыр эми төшөктөн баштадык. Анан кышындасы жадагас биздин эми основной Каракулжанын эли мал менен, ат менен дегенде болду. Ошон үчүн атка жабуу, ошо окшоо нерселерди баштаганбыз кышындасы элечи. Азыр эми мына төшөктөрдү Кудай шүгүр чыгарып баштадык. Бардыгын ушу анча-мынча биздин ушу тааныштар ушу айылдактар да билбеген жерлери бар экен да. Силер чыгарып атасыңар деп таң калышат. Эми азыр Кудай шүгүр баягы элдер биле башташты, акырынданча. Бирөөнү алып кеткендер эртеси күнү келип атат да. Бирөөбүз кечээ эле бир досубуз ушу апасын алып кетти эле да. Төшөгүң сонун экен деп, кайра келип ушу койдун жүнүнөн, меринос койдун жүнүнөн төшөгүн алып кетип атат да. Жүн алайкунуку. Жүн алайкунуку, өзүбүздүн эле Каракулжанын алайкусунукунан алып келгенбиз. Азыр мында экологиялык таза жыты дагы жок, эң мындай бир ден соолукка дагы пайдалуу да. Ооба, жакшы ушундай болуп атат. Материал дагы сапаттуу, жакшы материалдан алып келип атабыз.